Ак Суу районунун Маман айылында 110 орундуу алтын бешик балабакчасы оңдоп түзөөдөн өтүп ишке берилди. Имарат 1990-жылы балабакча үчүн атайы курулуп, бирок иштебей келген. Андан соң 2008-жылы долбоор аркылуу 2 жыл капиталдык ремонт жүргүзүлүп, 2010-жылы алтын бешик балабакчасы деп аталып, 60 бала кабыл алып иштеп баштаган. Ошондон тартып 13 жылдан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Жылдын аягына чейин ошол дагы 4 балабакча ишке берилүү алдында турат. Алар буюрса ички Жергес айылында жаңы балабакча курулуп бүтүүдө, калгандары Отрадный айылында айыл өкмөтү өзүнүн зданиясын берип, ошол жерге дагы буюрса ремонттору бүтүп атат. Анан ушундай эле Керегеташ айылында балабакча бүтүп атат, капремонттон бүтүп атат. Ошондой эле Ак Булактагы дагы мектепке чейинки уюм бүтүү алдында турат. Буюрса ошол жаңы жылга чейин ошо 4 балабакча ишке берилет. Анан мына бүгүнкү күндө мына алтын бешик Маман айылындагы алтын бешик мектепке чейинки уюм Арис тарабынан 3 миллиондон ашык акча берилип, мынакей капремонттон өткөрүлүп, сырты жылууланып, ошондой эле ичиндеги керектүү нерселер капремонттон өтүп бүттү. Анан ар бир айылда балабакча болуш керек. Ар бир айылда балабакча болбосо бул болбойт. Бала ушул балабакчадан баштап тарбияланып чоңоюп барса, бул жакшы. Мектепке барганда дагы, жогорку окуу жайга барганда дагы бир топ мына биздин агайларыбыз отурат, билим берүү тармагында аябай чоң салым болот. Балдар биздин келечегибиз деп, балдар ушул бүгүнкү күндө наристелерибизге кандай жакшы шарт, жакшы мамиле түзүп берсек, булар эртеңки биздин Кыргызстандын, мамлекетибиздин келечеги. Ак Суу районунун акими аталган балабакчанын жетекчисинин үзүрлүү эмгегин баалап, келечектеги муундун билим алышына кошкон салымы үчүн Ак Суу районунун кадырлуу эмгек каарманы ордени менен сыйлады. Учурда алтын бешик балабакчасында 110 бала тарбияланып, 15 кызматкер эмгектенет. Алгач 40 балага деп ачканбыз, ачылганда эле 60 бала болуп калды. Бүгүнкү күндө 110 бала тарбияланууда. Ошондон бери 2010-жылдан бери алтын бешик балабакчасы болуп түптөлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Бүгүнкү күндө ошол 90-жылдары жасалган боюнча имараттын сырты шыбактары түшүп, чатырларыбыздан суу агып, ошо оңдоп түзөөгө абдан мукаж болуп турганбыз. 2022-жылы Сүкөл өнүктүрүү фонду аркылуу 1 миллион 600 ошо балабакчанын чатыры жаңыланып жабылды. Анан 2023-жылы быйыл ошо Арис уюму аркылуу долбоорго балабакчанын сыртын жылуулоо, чатырын жылуулоо, көйгөй деп табылып, биз ошону долбоорго кирип, ошо өнүктүрүү фондунан бизди софинансирование кылып, ошо августтун 11-инде ремонт башталган. Мына бүгүнкү күндө татынакай балабакча болуп, заманбап балабакча болуп, сыртынын баары жылууланып, заманбап жасалгаланып, эшиктерибиздин баары жаңырып, биздин бакчага экинчи өмүр тартууланып атат. Алтын бешик балабакчасы облустук сынактарга катышып, алдыңкы орундарды алып келишет. Аны баалаган эле балдарын кезекке туруп аталган балабакчага бергенге ынтызар. Ошондой эле караколдон бери бул балабакчага алып келгендер дагы кездешет. 3 неберем ушу жерде, мына азыр 3-чү неберем келет эртең буюрса. Мына 1-чи класска бир неберемден ушул жердин ушул жактын бакчанын күчтүүлүгүн карабайсыңбы? Налой окутпай туруп эле алып барып мектепке бердим да. Берсем азыр ошо небере кызым 4-чү класс окуп жатат, 5 менен окуйт. Андан кийинки мына быйыл кетти. Анымда кагаз уручке ушунчалык кармап, несин өсүшү. А керек болсо келиндер азыр бир баланын үйдөн 2 бала тарбиялай албайт да. Ачылбай кала турган эмеде болчу да, здание. Анан ушул эркена чуркап жүрүп, ушул жерди ачып, андан берки көп балдарды тарбиялап өстүрүп атат. Дагы өстүрө берсин, коллективине ыраазычылык, эң жакшы коллектив. Ушул коллектив жакшы болгон үчүн жанагы бүт жакшы ийгиликтерди жетишип атат. Мамлекетибиз күчтүү болсун, детсадтар ачыла берсин, балдар жакшы тарбиялана берсин. Маалымдап өтсөк, Ак Суу районунда 25 балабакча бар. Быйыл жыл аягына чейин райондо 4 балабакча пайдаланууга берүү алдында турат. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.